Чүй облусунун Ысык Ата районунда милиция 21 жаштагы жигитти жашы жете эле кыз менен никелештирген айылдын имамын кармады. Милиция жашы жете эле кыз менен никеге турган баланы да кармаган. Шектүүлөр диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу беренеси менен кармалды. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Жалал Абадта бийликти күч менен басып алууга чакырыктар беренеси менен айыпталып жаткан 70 жаштагы пенсионер Салия Таштанованын кармалышы боюнча комментарий берди. Айтып жатышпайбы, пенсионер 70 жаштагы апаны камап коюп турду. Эгерде мыйзамды буза турган болсо, 70ке 90го чыгабы, 18-20 жашта болобу, мыйзам алдында баары бирдей жооп берүүгө милдеттүү деп билдирди Ташиев. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек филиалынын мурдагы директору, анын орун басары Гареев атындагы ботаникалык бактын айланасындагы жер тилкелерин мыйзамсыз сатууга шектелип кармалышты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалым болгондой, алдын ала жүргүзүлгөн иликтөөдө Көкжар эксперименталдык базасынын кармагында турган ботаникалык бактын түштүк тарабындагы 24 сотук жер мыйзамсыз менчикке берилгендиги аныкталган. Жер тилкелери ботаникалык бактын жалпы тосмосунун ичинде экени карабай, Бишкек мэриясынын жасалма токтому чыгарылып, мыйзамсыз түрдө жерге ээлик кылуучу документтер жасалып берилген. Мындан мамлекеттик казынасына 31 миллион сомдон ашуун зыян тартканы такталды. Жогорку кеңештин депутаты Аманкан Кенжебаев Сокулук районундагы Ваян Антоновка айылындагы мектептин курулушу 13 жылдан бери бүтпөй тургандыгын айтып чыкты. Депутат бул тууралуу 20 октябрда парламенттеги Альянс ынтымак бүтүн Кыргызстан Ыйман Нуров фракцияларынын жыйынында көтөрүп, министрлер кабинетине суроо салды. Бул мектептин курулушу үчүн 176 миллион сом салганбыз. 13 жылдан бери курулушу бүтпөй турат. 80% бүткөн мектептин дубалары урап түшүп жатат. Кыйкырган кишинин эле имаратын салып башканыкын карабайсыңарбы, деди Кенжебаев. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.